Мына балекетти балдарыңардын колуна карматканда контролдогула. Өзбекстандан Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф деген улуу алып өткөн. Эркек менен аялдын телефондон түз, эч ким көрбөсөн, WhatsApp'тан, Instagram'дан жазышканы экөөнүн бир бөлмөгө кирип алып, жалгыз калгандан айырмасы жок дейт. Группада башкада жазсаң, анда не деп жазганыңды карап турат, атаң, апаң. А бирок жеке өзүнүн номуруна салам, кандайсың, атың ким, жолугалы, аял менен эркек өзүнчө жазышканда Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф айтат, бир бөлмөнүн ичине экөө камалып алып сүйлөшкөндөй дейт. Бул бүгүн контролдо болсок, акыбети жаман. Бүгүн динге кайтпасак, ойлонбосок, ойгон болсок, бул али башталышы. Бул эми өркүндөй баштады. Эми жанакындай популярный программалар чыга баштады. Кээ бир балдар, атайын уже телефонго байланган балдар тууралуу кинолор чыга баштаптыр. Зомби болуп калды, телефонсуз жашай албай калды. Бүгүн мектепке бара элек 7-класс балдар. Кээде мына аркада отурган менен сабак алам деп келген жаш балдар, куфтанда кирсем, бардыгы бурчта. Бул жерде аксакалдар китеп окуп атат. 15 жана силердин жөнөткөн балдарыңар, мынушты бирөөнүн телефонун 17си карап отурат. Ана аксакалдар тирүү күндө ушундай. Мечитке балдарыңар келет, 5те окуган, 6та окуган. Зомби кылып бүттү. Илгерирээк ислам тарыхын карай турган болсок, Абу Ханифа бир күндө 2 жолу Куранды хатым кылат экен дейтилик. Китеп булактарында ушинтип жазат, Абу Ханифа бир күндө 2 жолу хатым кылган деп. Бул акылга сыйбайт болчу. Бирок устазым Абдушкур ажы айткандай, бүгүн үммөттүн мына телефонду караганын карап туруп, таң калбай калдык. Анткени Абу Ханифа бүгүн биз телефонго зомби болгондой, Куранга зомби болгон экен. Уйкудан турар замат бир карайсың. Намазда бир карайсың, башкада бир карайсың. Атайын ушул бул шарият болуп калды бизге. Телефонуңарды өчүргүлө деп намаз баштайбыз. Өзү сабыңды түздө деп башташыбыз керек эле. Кудайдын астында турасың дешибиз керек эле. Бүгүн телефонуңузду без звук кылып алың, телефонуңузду өчүрүп алың деп баштайбыз. Бул кадимгиде биздин намазга чейин кирип кетти. Проблеманын бардыгы динсиздик экелер. Эгер балага телефон берсек, компьютер берсек, мына ошол жанакындай ата-эненин көзүнчө залда башкада болуш керек. Компьютер өзүнүн култап алган комнатасынын ичинде болбош керек. Биз бардыгыбыз телефонду карматып койдук. Азыр бириң да берчи кызым деп туруп шарт телефонуна кире албайсың. Бардыгы пароль коюп салган. Пароль койгон жерде телефон кармаган арам. Биз пайгамбардын үммөтү, пайгамбарды сүйөм дейбиз. Эртең кыяматта пайгамбардын шафаатын талап кылам дейбиз. Бүгүн пайгамбар келип туруп, мына жөнөкөй эле мына токтолгон чоңдорду силерге деле. Же пайгамбарды мисал кылайынчы. Мен эле азыр үйүңө барам десем, дамла кире промой алып кире аласыңбы, алып кире албайбы? Үйүң даярбы, даяр эмеспи? Молдону бир 4 аксакалды тосконго. Постоянно шарият менен жашайсыңбы? Аялың барсак жоолук менен чыгып тосуп алабы? Же болбосам азыр таксир бериши телефонуңузду бир көрө десем, мен дамла көрө берин деп колума кармата аласыңбы? Бул телефон 200 грамм чыгат. Аябай жеңил. Бирок эртең кыяматтын таразасы көтөрө албай турган күнөөлөр менен алып барат.